Бүгүн 28 мартта Аларча деген чайканага бизди атайын Жалын деген тайпабыз келген. Нур академиясында 1-айлык группада баардыгынын максаты, тилеги, ою бир. Өздөрү атайын ийгилик жаратсак, келечекте кыргыз элине, кыргыз жергесине айтор деги эле бир жакшы инсан болсом деген үмүт менен келген жаштарга кааларым. Ар бир ниетиңерге Кудай Таалам өзү жараткан, Кудай Таала өзү атайын жол болуп, жол көрсөтүп жараткан ар дайым жарчы болушун каалайм. Ушул жерде айтылган каалоо тилектер баардыгы орундалып, ким кандай ниет менен келсе, ошол ниетине жетсин. Анан баса белгилеп айта турчу нерсе, окуу эч качан кеч эмес. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, үйрөнсөң коомго үйрөнсүң деген ураанды карманып, жаштар үйүп турган жаштарга каалоорум только окугула, окуп эле тим болбостон башкага үйрөткүлө. Өзгөчө туулган күнү болуп жаткан Айзаттын туулган күнүн чын жүрөктөн куттуктайм. Айзаттын ата-энесине рахмат айткым келет, себеп дегенде жакшы акылдуу кызды тарбиялап, жакшы акылдуу инсандарга достоштуруп, мүмкүнчүлүк түзүп берген ата-энесинин ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Ушул кызыңыздардын урмат сыйын көрүп, бактылуу, каарлыктуу өткөрсүн демекчимин ата-энесине. Анан жалпы Жалын тайпасы Кудай буйрса ийгиликтерди чогуу багындырабыз. Жолуңар ар дайым ачык болсун, шыдыр болсун. Инвестициянын эң жакшысы бул билимге инвестиция кылган экен. Биз Нур академиясына тапшырып, мына ушул эң акыркы айды аяктап, Кудай буйрса Нур академиясынын ийгиликтүү бүтүрүүчүсү болуп отурабыз. Бүгүн Аларча чайканасына бардыгыбыз чогулуп, ушундай жакшынакай дасторкондо көңүл көтөрүп, агайларыбыздын жакшы кеп кеңештерин угуп отурдук. Нур академиясына рахмат. Бардык курсташтарыма ийгилик каалайм. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Кудай буйрса өзүбүз каалаган бийиктиктерден көрүшөбүз. Жалпыңыздарга салам алейкум, саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Адилет Темирбеков. Нур академиясында 6-7 жылдан бери кызмат кылып, өзүмдүн окуп алган билимим боюнча юмор жаатында, тамадалык жаатында, эл астында кантип сүйлөө жаатында, ушул тармагында колдон келишинче билимимди бергенге аракет кылып жүргөн кезим. Балдар менен ачык айкын тамашалашып, сүйлөшүп, дос катары, ага катары, кээ бир инсандарга дос катары дегендей колдон келишинче бардык жагынан аракетимди берип, жардамды берип жүрөмүн. Сиздердин тайпаңыздарга кааларым баарыңыздарга ден соолук, ыйман, хидаят, ынтымактуу команда болсоңуздар. Арабтардын латындарда сөз бар, унда хирунда нон фацлер деп да, одна ласточка не делает весны дегенде кыргызча которгондо бир чабалекей жазды алып келе албайт деп айтат. Мунун мааниси бир-эки адамдын колунан келиши мүмкүн, бирок көп убакыт кетет. Эгер командный иш болсо, баардыгыбыз чогуу боло турган болсок, жазды бат эле алып келебиз. Күн жылуу болот, күн ысык болот. Биз үчүн ар бир адамдын, ар бир меймандын, ар бир теле көрүүчүнүн, ар бир ушул соц тармакта көрүүчүлөрдүн маанайы ачык жана мамилеси түз болот деген ойдомун. Бүгүн болсо ушул тайпада окуган сулуу Айзат деген татынанын туулган күнү экен. Туулган күнү кут болсун. Ата-эне бир туугандарын сыйлаган жакшы бир жакшынакай Жаңыл мырзага окшогон, Курманжандатка окшогон инсандардан болуп, кыргыздын желеген желбиреткен, кыргыздын маданиятын чыгарган, көп жагынан алдыга сүрөгөн кыздардан болсун деген жакшы тилегим бар. Жалын тайпасына дагы да болсо ийгиликтер болсун. Бардык алдыда тажабаш керек, бир аз сабыр керек. Кызмат кылып койсок, бардыгына чогуу жетебиз. Баарыңыздарга салам. Мен Нур академиянын Жалын командасындагы окуучу болом. Биз бүгүн жакшы адамдар менен маектешип, жакшы отурдук, сырлаштык, көптөгөн адамдардын сырларын билдим дегендей. Мен бул академияга келгеним, мен жашоом 90% өзгөрдү десем да жаңылышам. Бир 20%, 30% өзгөрдү менин жашоом. Бирок мен ушул чөйрөгө кошулганыма жана ушул чөйрөдө жүргөнүмө ушунчалык ыраазымын. Жана мен ушул деңгээлде жүргөнүмө ата-энеме жана Нур академияга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Нур академия демекчи Жалын командасынан сүйлөп жатам. Мен бул чөйрөгө келип эч качан өкүнбөйм. Себеби бул жактан абдан жакшы досторду, жакшы чөйрөнү, жаңы досторду жана жаңы алдыма болгон жашоомо жакшы нерселерди таптым десем эч жаңылышпайм. Сиздерге да сунуш бермекчимин.
Нур Шоуга келиңиздер, Нур Академия окуңуздар. Аябай өкүнбөйсүздөр. Эң жакшы академиялардын бири.